Өздөрүн күч органдарынан кордук көрдүк деген жарандар акыйкаттык издейт. Бул убакка чейин Өзгөн шаарында жол жегинде соода сатык жүргүзгөн Бабуржан Кадырбеков райондук милиция кызматкерлери тарабынан кысымга кабылганын айтууда. Жол жегинде тиричилигин өткөргөн соодагерлерден жергиликтүү айрым тартип сакчылары акча жана өздөрүнө жаккан керектүү буюмдарын алып жүрүшкөн. Бүгүнкү күндө арыздануучу милиция элди коргойбу же кордойбу деп Нур телеканалына кайрылды. 2 жылдан бери көчүп конуу ар кайсы жерде соода сатык жүргүзгөн бул соодагер Бабуржан Кадырбеков өткөн жылдын 7-декабрында күч органдары жол жээгинде соода сатыкты иретке келтиребиз деген таризде атайын товарларын жүктөп кетишкен. Ага негизги себеп милиция кызматкерлеринин сунушуна макул болбогонунда деп келет. Анткени буга чейин тартип сакчылары аталган тургундан 2 кол телефон алып берүүнү талап кылышканын айтат. Эң ушул сотрудниктердин эң основной, главный сотрудниктери ушул Рустам, Азат, Мурат, анан дагы бир сотрудник да. Ушулар көбүнчө көп нерсе алышчу. Анан эми ушунча убакыттан бери алып келип, анан акырында жанагындай кымбат баалуу телефондорду алып бер деп коркутуп, үркүтүп, андан ошондой башталганда мен отказ кылгандан кийин анан маселе орчундап кетти да. Тартипти көзөмөлгө келтирген кызматкерлер соодагерлерден өздөрүнө керектүү буюмдарды бекерге алып келишкен. Мындай кысымдардан айласы кеткен соодагер акыйкат издеп райондук прокуратурага кайрылган, бирок андан да майнап чыккан эмес. Мен прокуратурага, Өзгөндүн прокуратурасына ишенбей деле калдым, анткени ушул 2 ай убакыт болуп калды. 2 айдан бери эч кандай чара көрбөйт. Дайыма мен барганда ушул Алтынбек деген прокурор, жардамчысы Нурбек эко жакшы кабыл алып, жада калса Алтынбек деген ошо прокурор кабинетине киргизчү эмес. Акыры анан бир видеосун гана алып калдым. Ошо видео материалда деле айтып атат. Милицияларды чакыргыла, мына баланы киргизбегиле, акт түзүп камагыла деген коркутуу үркүтүүлөр болгон. Өзгөн шаарында жол жегинде соода сатык жүргүзгөн жарандардын саны жүздөп саналат. Арасында тартипти көзөмөлдөйбүз деген кызматкерлердин өздөрү да соода сатык менен алектенишкенин жабырлануучулар айтып чыкты. Бирок бул боюнча суроо узатканыбызда жооп берүүдөн баш тартты. Жарандай кууп атканыңыз, эмне үчүн сиз ошол күч органында иштеп атып өзүңүз биякта суудар кылып атасыз? Бул мыйзамсыз деп эсептейсизби? Я. Агай жооп берип коесузбу? Коомдук коопсуздукту көзөмөлдөйбүз деген райондук ички иштер бөлүмүндө кызматкерлердин бул аракети коомчулуктун да сынына кабылган. Бирок аталган мекеме жетекчилери жогорудагы айтылгандарды курулай доомат деп четке кагышууда. Райондук прокуратуранын жетекчиси бул иш тергөөдө деген жообун узатты. Ал сөз анын айтып аткан коюп аткан дооматтары бардыгы калп. Ал жерде никогда ал бала барып, сен мону бересиң, сен муну бересиң деген. Ал ошол жерде сатуучулардан сурагыла. Барсаңар деле бул бирле бул сатуучу эмес, ошол 100 сатуучу бар. Милициялардын кылган аракети бардыгы мыйзам чегинде. Буга келип, сен телефонуңду алып бер, сен муну берип турасың, бул сени камайм деген сөздөр бардыгы жалган. Аны биз ошон үчүн бул факты боюнча гана катталган кылмыштарды жана жоруктарды каттоо бирдиктүү реестрге. Азыркы учурда тергөө жүрүп атат, тергөө юридикалык бааны берет. Мен ал боюнча азыр юридикалык баа бермейинче айта албайм. Азыр УКМК экен ошол. Ооба, тергөө жүрүп атат. Башка силер өткөнгөнсүздөр? Ооба. Ошол эле учурда Кадырбек Бабуржанга өзүнүн жообу берилген, колуна талон да автоматический талон чыгат. Катталганда талон дагы берилген, жооптору берилген. Арыздануулардан тыянак чыкпаган жаран өлкөдө акыйкат жоктугун айтып келет. Тартип сакчыларынын үстүнөн түшкөн арыз азырынча каралып, тергөө иштеринен соң ачыкталат. Биздин чыгармачыл топ бул маселеге алдыңкы күндөрдө дагы кайрылмакчыбыз. Аткашардан Атлет Нушанбаев, Нур Ньюс.